Саламатсыздарбы, урматтуу Кажы Кужу подкастынын угармандары. Сиздер менен кайрадан мен Дортмундтан Азамат Тогдокунов. Анан биздин подкасттын баштаардын алдында бир жаңылык айткым келип турат. Ушул айдын башында Patreon'дон өзүнчө бир баракча ачкам. Анан ал жактан болсо жума сайын сайт жазуу боюнча, жашоо боюнча, Германия боюнча вебинарларды өткөрүп турабыз, жолугуш өткөрүп турабыз ар жекшемби күнү. Анан албетте жеке WhatsApp'тан анан чалып бир кандайдыр бир кеңештерди айтып, сайт жазуу боюнча үйрөтүп турам. Андан кааласаңыздар ошол Patreon'го кирип патрон болсоңуздар болот. Анан албетте мен дагы сиздер менен биргеликте долбоорлорду баштап, биргеликте иштесек болот. Анда эмесе биздин конок өтөлү. Бүгүн конокто Перизат Сүйүндүк кызы. Перизат, кандайсың? Өзүң жөнүндө айтып, тааныштырып кетсең. Саламатсыздарбы, подкасттын угуучулары. Мен Перизат Сүйүндүк кызы. Кыргызстандан болом. Кыргызча сүйлөйм. Мен Кыргызстандын Нарын областынын Ат Баш районунун Акмоз айылынан болом. Мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгом. Ата энем мугалим, экөө тең көп үй бүлөдөн болом. Анан окууну ийгиликти аяктап, бүткөндөн кийин 11-классты Арабаева университетине информатика факультетине тапшыргам. Аны ийгиликти аяктап, андан кийин ошо 4-курстун жарымында Бишкектеги Хайтайм окуу борборунда информатикадан сабак бергем. Анда мышканы кантип кармаш керек деген Excel, Word, компьютер для начинающих болчу. Анан кийин өзүм Photoshop, CorelDraw'ду кошуп үйрөттүм. Ал жерге кызыктуу адамдар келчү. 5 жаштан 70 жашка чейинки окуучулар болчу, окуучуларым. Анан 5 жаштагы окуучум бир күнү Minecraft үйрөнөм деп келиптир. Менде Minecraft жок болчу. Эмне кылаарымды билбей, ар кайсыны көрсөтүп, алаксытып акыры бүтүргөм. Анан бир 70 жаштагы ата келген. Мен бир Америкадагы балам менен сүйлөшүп элем, интернет үйрөтүп койчу деп. Анан ошо окуп жүргөн кезде, биринчи Арабаевда окуп жүргөн кезде английский курстарга катышып жүрдүм. Ошо школдо окуп жүргөндө эле ошо максатым чет өлкөгө барып билим алсам дечим. Анан биринчи ошо программаларды билбейсиң, кандай программалар бар экенин билбейсиң. Анан ошо work and travel аябай актуальный болчу жаштардын арасында. Анан ошо менен кетейин деп аракет кылып английский окуп аябай даярданып жүрсөм, байкем бар, бир милиция болуп иштеген. Сен мага Америка менен Дубайды угуспа, Европага кетсең кете бер деди да. Анан ошентип койгон кыялдарым өчүп калды. Эмне кылам эми деп анан немецкий окуп баштадым. Ошентип немецкийди окуп, анан биринчи Швейцарияга аупер болуп келдим. Аупер дагы бул жаштардын арасында актуалдуу, оңой келе турган программалардын бири, янка болуп Европага. Андан кийин Германияга, биринчи Швейцарияга 2014-жылы келдим. Андан кийин Германияга 2015 жылы аупер болуп келдим. Швейцариядагы семьям мындайча айтканда анча эмес болчу. Анан Германиядагы семьям абдан жакшы болуп, анан алар ошо ауыз билдиң деген бар. Өзүм кыялдарымды айттым да, ошо окуйт элем, калат элем Германияга десем, эми окуу бул жерде кыйын, анан көп окуйсуң, окуп эле жүрө беришет. Ушу ауыз билдиң деген нерсе бар. Окуп өзүң акча да тапсаң болот, анан иштесең да болот, анан окусаң да болот, анан баттап бүтөсүң деп ошо семья кеңеш кылган да. Анан деп ошо 2015 жылы ауыз билдиң издеп баштагам. Көп жерге Bewerbung жаздым. Bewerbung деген ошо мотивациялык катты жаздым. Жерден абдан кызык болуп атат да, анткени менден дагы акыркы күндөр аябай көп сурашат. Ошол Германияга барат элем, ауыз билдиңди өтөт элем депчи. Аупер программасы менен келиптирсең, Кыргызстанда жүргөндө изилдеп атканда дагы көбүнчө ошол
AUPR программасы биринчи иретте эсиңе келет болуш керек, көбүнчөсүнөчү. Бирок албетте алабыз билдинг деген ой келбейт да, анткени бул биздин билимге салыштырганда бир аз башкачараак да. Анан ошол house building деген негизи терминди мындай кененирээк сүйлөшсөк, бул эмне деген термин, кайдан келип чыккан, биздикине салыштырса кайсы билимге салыштырса болот, ошол жөнүндө. Биздикинен көбүнчөсү азыр жаштардан угам, ошо жаштардан эмес, эми көбүнчөсү сурап калат, колледжге салыштырат да, бирок бул туура эмес. Колледж таптакыр эле башка, house building болсо таптакыр эле башка. House building бул кесиптик окуу деп которулат, сөзмө сөз которгондо немисчеден. Анан бул негизи Швейцарияда, Германияда, анан Австрияда бар да, бул окуу системасы. Анын сөзүнүн кайдан келип чыкканын билбейм, немисчеде болуш керек. Анан бул жерде 3 күн, бир жумада 5 күн, ошо 5 иш күндүн 3 күнү фирмада өтөт, практика менен алек болуп. Андан кийин 2 күнү кесиптик окуу жайга барып билим алабыз да, өзүбүздүн кесибибизге жараша. Ошондо кесиптик окуу жайга барганда, ал окуу жай кебетеси кандай, мындай университетке окшошпу же мектепке окшошпу же курстарга окшошпу, кандай көрүнөт ал? Курстарга окшош эмес. Курстан кадимкидей эле школдорго окшош же кадимкидей эле университетке окуу жайга окшош да. Кадимкидей эле профессорлор келип сабак берет. Биздикине салыштырганда техникумга окшош болуш керек, практикалык жактан жаңы кесипти үйрөткөн да, жөн эле теориялык жактан үйрөтпөстөн мындай класстарга отуруп алып практика жагынан көрсөтүп. Практика жагы көп болот, ооба. AUPR'ды бүтүп, анан бияка калыш үчүн бир кандайдыр бир неме болуш керек, грунт болуш керек да, визалык жактан болуш керек болчу да. Ооба, сөзсүз түрдө болуш керек. Мен мисалы ошо house buildingду 2015 жылы июнда издеп баштагам. Анан октябрдын аягында бир жерден место алдым, Эльмар Шмидт-Бауа ГМБХ деген фирмадан. Ал жерден Сузаге алып, анан алардын контрагын декабрда араң алдым да. Ал эми менин визам, AUPR визам февралдын аягына чейин болчу. House building болсо негизи ар бир жылдын сентябрь айында башталат. Ал эми ортодо моундай чоң аралык болуп атат да, то есть 7-8 ай дагы орто жолдо эмне кылам дедим. Эгер Кыргызстанга кетип калсам, анда house buildingду баштай албай калмакмын да, себеби house building ушул башташ үчүн, IT house buildingди башташ үчүн Германияда ошо ITге бевернинг жазгандардын саны көп болгон үчүн бизди 3-чү катардагы өлкө катары карайт да. Башкача айтканда Delstaatsangehoerigkeit деп коет. Биринчи ошо Германиянын өзүнүн атуулдарын карашат. Ошол мен тапшырган местага Германиянын атуулдары барбы деп текшеришет. Андан кийин экинчи Евросоюзга кирген өлкөлөрдөн атуулдар барбы, кандидаттар барбы деп текшеришет. Андан кийин 3-чү гана бизди карашат да. Макул, мен контракт алдым, бирок андан кийин контракт алгандан кийин дагы ошол текшерүү жаткан болчу да, 7 ай. Ал 3 айдан 6 айга чейин созулмак. Анан визаны болсо 2016 жылы августтун аягында алгам. Ага чейин 2016 жылдын январынан 2016 жылдын август айына чейин Freiwillige Soziales Jahr деп коет. Бул дагы бир жаштар үчүн жакшы социалдык программа менен келип, больницаларга же болбосо фермер болуп иштесе болот да. Ошол жерде, ошо больницада иштедим, социалдык кызматты өтөдүм. Андан кийин ошо сентябрда өзүмдүн house buildingду баштадым. Бул жактан эч кандай дипломду текшерүү болдубу же ушул IT издегенде тандап алышты, ошол жөнүндө баяндаган кандай болду? Ооба.
мен ошо Арабаева тапшырганда, Кыргызстанда Арабаева университети жаштардын арасында престиждүү университеттердин катарына кирчү эмес да. Бар эле КГУста, Славянский, Манас эле ошол жака эле ошолорду эле көздөп эле жаштар ошол жака тапшырганга аракет кылчу да. Анан бирок мен эжелерим, байкелерим ошо Арабаеваны бүткөндүктөн анан мага совет берип коюшканда ошондочу Арабаева деген жакшы эле университет, ошол жака эле барып окуйсуң, аяктын мугалимдери жакшы сабак берет деп. Анан бирок ичинде ошону өзүм каалабай турсам дагы баргамда угуп, ошо эже байкелеримди угуп баргам. Бирок жаман деле болгон жок. Чындап эле жакшы эле үйрөндүм. Ал жерде Эсенгулов Улан, Мокешов Жолдошбек, дагы Жылдыз деген эже бар болчу. Анан математикадан берген эң күчтүү Ырыс эже деген бар болчу. Көп эле жакшы эле нерселерди үйрөндүк. Бирок баягы жүрөктө калып калганда Арабаева университети престиждүү университет эмес деген баягы аң сезимде жашап калган. Анан Германияга келип эле баягы Анеркенung, признание дегендерди окуп баштадым. Дипломду признание коюш керек деп. Анан эң биринчи өзүмдүн аттестатымды жиберип көрдүм да. Аттестатымды жиберсем, реалишүү абшлюс болуп келди. Анан эле эмне кыларымды билбей отуруп калдым да. Эмне кылам, если мен азыр дипломду жиберсем, плюс еще престижный эмес университет, анан кандай болуп признание чыгат, менин дипломум жарайбы? Бирок менин бааларым жакшы болчу да. Жалаң 5, анан 4 болчу. Анан бирок ошол суроо жүрөгүмдү өйүп туруп алды да, эмне кылам, кылсамбы, кылбасамбы деп. Анан кылбай койгон болчумун да. Лучше переводу менен бааларым жакшы, ошол менен эле жиберем. Анан интервьюга барганда ошол сен ушуну окуган турбайсыңбы, сен ушуларды билет турбайсыңбы, ушул сабактарды билет турбайсыңбы, жакшы эле билесиңби деп ошо сурашканда, ошо менимче ошо бир чети кылбай койгон деле туура болгондур деп ойлойм да. Азыр кайсы менин дипломум кайсыл деңгээлде экенин чындап билбейм. Азыркыга чейин Анеркенин кылган эсим да. Экинчи, үчүнчү подкаст кылып атканда кадимкидей адамдардын жашоосу меникине окшош да. Биринчи мен адамдарды окшош жашагандай болом, анан кайра менден кийин бирөө окшош жашагандай болот да. Анткени айта кеткендей, мен дагы Нардын Ат Баш районунда, Кара Суу айылында төрөлгөм. Анан мен дагы Арабаева университетинин ИНИТ факультетинде окуп, институттук информациондук технология дейт. Ошол эле сен айтып кеткен Жолдош агай, Улан агайдар менен бирге окуп, алар менин мугалим болуп, устат болуп, алар менен компьютерди чогуу үйрөнгөм десем болот. Анан бирок мен өзүмдүн дипломумду Анеркенин кылгам, текшерткем. Албетте ал диплом Анабиндин базасында жок болчу. Анан аны мен Кыргызстандан котортуп, ошол университетке барып, аны сертификаттарын баарын чогултуп, анан КМК деген ошол Анабиндин ээси КМК деген агентствого жиберип, анан эсептешкен да, ооба чындап эле сизди бүткөн окуу жайы, сиз бүткөн диплом Германиянын дипломуна окшош экен, анан айтишник экенсиз деп. Ошондуктан мен да башында ушундай коркунучтар болгон. Арабаева бул башка университеттерге салыштырмалуу немеси боюнча, рейтинги боюнча ылдый жакта турат деп эсептелинген. Бирок ошентсе дагы мен Арабаеваны аянат чейин окуп бүткөм. Анан негизги натыйжасын алсак, чындап эле күчтүү университеттин бири болуп калды. Анткени экөөбүз Германияда туруп жүрөбүз. IT фирмада иштейбиз. Неме болуп, Blue Card алып, мен Blue Card менен келип айтып бергем ал жөнүндө дагы. Эми болсо биринчилерден болуп, IT House Building'га кирип, эң популярдуу темалардын биринин баягы алып баруучусу болуп атасың да. Ошондуктан Арабаева рулит деп кой. Ооба. Кандай болуп процесс? Биринчи интервьюга чакырышты, сурашты, билет экенсиң кел деп. Анан бир күнү ошол эмеге пробный денге чакырышты бир күнгө. Келип карап, биздин дагы эмне кылганыбыз менен тааныш, сен да эмне билесиң, бизге көрсөт деп да. Анан бардым.
барганда эми алардын жумушу эмне фах информатика система интеграцион биздеги IT администратор деп коет. Алардын жумушу ошо фирмада толтура компьютер бар, принтерлер бар, сервер бар, телефондор бар, коммуникация. Анан ошонун баарын ошо IT администраторлор фирмада контролго алышат да. Башкача айтканда ошолордун, ошол аппараттардын доктору да IT администратор. Алардын ден соолугун карашат, жакшы иштеп атканын карашат, сервердин жакшы иштеп атканын карашат. Анан кирген чыккан имейлдердин вирус жок экенин, таза экенин карашат. Ошол иш болчу, ошол жумуштар болчу. Анан алар менен тааныштым бир сыйра. Анан операционка установка кылып бердим. Жарады. Ошентип проба сайтына өтүп кеттим, пробныйдан. Анан баары эле жакшы эле болчу. Андан кийин ошо контракт алдым, контракт жазып беришти проба сайттан кийин. Анан ошо текшерүү болмок, жанакы кандидатураларды биринчи Германияны, Евросоюздун, андан кийин бизди караган. Ошол негизи ошол процесс 6 айга созулмак да. Анын ортосунда ошо HR алмашып кетип, персонал алмашып кетип, мага существениеге персонал алмашып кетип, анын ордуна бир жаңы киши келет да, жаңы аял келет. Анан эле бир күнү мага имейл жазат да. Урматтуу Фрау сүйүндүү кызы, сиз ушундай бизге ауыс билим тапшырыптырсыз. Мурунку сизге жоопкерчиликтүү адам азыр алмашты, мен сизге жоопкерчиликтүүмүн. Эмдигиче сиздин контрактыңыз, то есть мага 2 контракт берген да. Виза алганга, бирөөнү өзүмө, бирөөнү виза алганда бизге кол коюп туруп жибересиң деп. Башында ошо сүйлөшкөндө ошентип сүйлөшкөнбүз. Анан эмгиче ошол контракт келе экен. Ошону эгер бир жуманын ичинде кол коюп жиберсеңиз, анда контрактты кайра бериңиз депчи. Анан ошол июнь болчу. Июнь, июль, август. 3 ай калганда август бөлүңдүн башталаарына. Анан имейлди окуганда эле жүрөгүм почти токтоп калды да, эмне кылам депчи. Анан тааныш эжелердин баарын эле чалып баштадым. Айзада Акбекова, тияктагы жашаган Газфамилия эмесин чалып баштадым. Болгон тааныган тааныштарыма, немис досторума чалып баштадым. Эмне кылам, ушинтип атышат, кандай кылам деп. Анан анткени ошол текшерип аткан орган мага слушательный жибермек да, согласие жибермек. Ооба, конкуренттер жок, сиз ауыз билим кыла аласыз депчи. Анан ошол кечиги аткан болчу да. Ошентип эле жаман болуп отурсам эле анан бир 3 күндөн кийин эле ажерден жооп келди да. Согласие келди. Сиз эми иштей аласыз. Конкуренттер жок, кылсаңыз болот деп. Анан өктүп алып анан Штутгартка кылгам. Эмени ФСЙ-ту Штутгартта кылчумун. Эми тапкан ауыз билимим Бодензеда, то есть аралыгы чоң эле бир канча километр десем билбейм, ошо Штутгарт менен Зинgenин ортосундагы аралык чоң эле, 2 сааттык жол поезд менен. Ошого түшүп алып, поездге түшүп алып, кечкисин жумуштан суранып алып келдим. Анан келип эле баягы персонал менен тааныштым. Анан эле сүйлөшүп отурабыз дагы, анан существениеңди көрсөтсөм, согласияны көрсөтсөм. Бул только согласие турбай, кана сиздин визаңыз дейт да магачы. Ошол жерден деп эмне кыларымды билбей калдым да дагычы. Кудай колдосо керек, периштелер колдосо керек. Бирок эле ага бирөө телефон чалып калды да. Анан эле сүйлөшүп анан дагы башка кийин сүйлөшөбүз деп койду да. Анан сүйүнгөн бойдон эмне болду деп эле түшүнбөй калып элечи. Контрактты көтөрүп алып эле жүгүргөн бойдо чыгып алып качып кеткем да. Ошентип уже Штутгартка жеткени калсам эле анан кайра звонок этет да. Кана сиздин контрактыңызды ала келдиңиз беле? Экинчи контрактты дейт да магачы. Анан жок, мени аны ала келген эмесмин, ал мага виза алганга керек деп туруп. Такыр эле ошол ойдон бербей койдум да. Анан ошентип августта августтун аягында визамды алдым. Анан сентябрда 2016-жылы ауыз билимимди ийгиликтүү баштадым окуп. Абдан кызыктуу экен, чындап эле баягы жашоодо көп мүмкүнчүлүктөрчү. Анан албетте ал мүмкүнчүлүктөрдү
алыш үчүн кадимкидей бир көп кадамдар жасашың керек да. Канчалык көп кадам жасасаң, анан ошол кадамдардын натыйжасында ошол мүмкүнчүлүктөр сага мындай ачылып баштайт да. Анан отура берип күтө берсең албетте эч нерсе болбойт. Абдан кубанып атам ушул аягы жакшы болгонунчу. Азыр ошол сүйлөшүп отурабыз да, болбосо балким сиз Кыргызстанда, мен да башка жакта жүрмөк болчумун. Анткени менин жашоомдо да көп ушундай мүмкүнчүлүктөр болгон, албетте көп жерлер оор болуп, анан бирок ушинтип эптеп септеп мынтип отуруп анан жылдырып кеткен да. Абдан жакшы экен. Эми негизи ошол IT ауз билимиңди негизи кантип издедиңиз? Ал жакта кайсыл жактан издеш керек? Көчөдө эле турбайт болуш керек эле, келгиле мага иштегиле. Көчөдө эле турбайт. Мен издегиле дебейт, ооба, аны дагы издениш керек. Ошо опер кылып жүргөндө болгону 4 саат иштечүмүн да. Балдарды карап, тамак жасап берип, түшкү тамагын жасап берип коюп, 5ке чейин ойноп, андан кийинки убактым вообще бош болчумун да. Анан ошондо тиги Google'да чукулап коюп отурчумун. Ауыз билим сөздү тиги Google'дан отуруп, Google переводчикке салып, эмне болуп которулат, кандай түшүнүктөрү бар деп. Анан ошентип эле jobbörse-arbeitsagentur.de деген сайтына кирип калдым. Анан ал жерде бизде Suche, то есть издөө деп чоң балтайып жазылып турат да. Анан ошо Suche кирип эле анан Ausbildung деп тандадым. Анан жаздым информатика деп жаздым. Биринчи фах информатикер дегенде билчүмүн, система интеграцион деген, то есть мындай фах сөздөр мен үчүн тааныш эмес болчу да. Только информатик деп жаздым. Жос администратор деп жаздым. Анан ошентип эле издесем, анан 1-2-3 чыкты. Анан ошентип эле издеп, анан Google Translate'е салып которуп эле кечке отурчумун. Анан ошентип Bever'дин жазып баштадым. Биринчи жаздым, 1-2-3 жаздым, отказ алдым. Андан кийин эмнеден ката кетирип атам, эмне кылып атам деп анан дагы Bever'дин баарын оңдоп, дагы бир 30тай ашык жаздым да. Бирок ал жерде 30тай ашык баардыгын эле айтиге салып ийген жокмун, анткени менин убактым тар болчу. Лишь ауыз билим табыш керек болчу, окуш керек болчу, анткени визанын да срогу кыска да. Анан медсестра, нан бышыргыч, повар, хотель фахманфрау ишесе баарын эле сала бердим да. Анан бирок аягында эле ошо өзүм каалаган эле IT ауыз билимге туш келди. Тил боюнча ошол убакта АУПР менен келгенде А2 болуп келет да. Анан сиз кандай курска бардыңызбы же өз алдынча окудуңузбу же ауыз билимге барганда азыр айтып берип атпайсызбы, Google Translate менен которуп аттым депчи. Бирок ошол Bever'бун резюме болуп туруш керек же кандай болуп калат, жумушка орношуу үчүн баягы жарнамаларга жооп берүү, ошону жасап атканда дагы немис тилин билиш керек болчу да. Анан телефон менен сүйлөшүп атканда да билиш керек болчу. Ал жагын кантиптеңиз? Биринчи ошо Швейцарияга келдим дедим. Ошо Швейцарияга келгенде эми Швейцарияга сертификатым деле кереги жок болчу. Анан менде эч кандай сертификат жок болчу немецкий тил боюнча. Анан Германияга келгенде B1 аракет кылып, B1 сертификатын алдым. Жакшы. Ошол Bever'ун жазып аткан учурда ошол немецкий уровеньдин базасы B1 болчу. Жакшы экен. Бул да болсо албетте B1, B1 алганда Bever'ун жазганга же жумуш издөөгө уже көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Анан жумуш издеп атканда көрсөтүп турганга менде B1 айтканга жакшы да. Анан мындай IT тил менен айтканда силер админ экенсиңер да, кайсыл софтвер менен иштейсиңер, кайсыл системаны орнотосуңар, эмне программаларды коюп, эмнелерди иштетесиңер? Ооба, ауыз билим учурунда болчу. Ауыз билим ошо бүткүчө ошол фирмада жалаң Windows болчу. Ошо Windows установка кылчубуз. Там эмне айтсам. Бирок ошо ауыз билимди бүткөндөн кийин мен ошо программистти тандап алдым да кайра.
Бүткөндөн кийин кесибимди алмаштырып кеттим десем болот. Азыр мен программистмин. Ал убакта ал ошол кантип иштейт? Мына сиз окуп атасыз, аузбилдингду бир фирмага иштейм деп, фирмада иштеп, анан окуп атасыз, фирманын жумуштарын жазапчы. Ал аузбилдинг бир убакытка чейин созулат да, анан ошол канча убакытка чейин созулат, анан ал бүткөндөн кийин кандай процесстер болот? Фирмага калып калабы же фирмадан кетип башка жумуш издейби? Ошол жагы кандай болот? Фирмада иштеп атканда 3 күн, ай башында айта кеткендей, ошо 3 күн фирмада иштейбиз. Фирмада ошо иштеген коллегаларыбыз менен алар эмне кылса ошолорго жардамдашып, ошолордун айтканын угуп, үйрөнүп дегендей кызматыбызды кылабыз. Анан 2 күн ошо кесиптик окуу жайда окуйбуз да. Анан ошол 1,5 жылдан кийин чечүүчү эмес, эми текшерүүчү экзамен болот. Анда определять этет да, сиз дальше кете аласыз, ушул аузбилдингди окуп дальше кете аласыз, же болбосо бул сизге жарактуу эмес деп айтты. Ошо тесттин жыйынтыгы менен, ошо экзамендин жыйынтыгы менен айтышат, бул сизге жарактуу аузбилдинг, же болбосо сиз муну кылбайсыз, башка тандайсыз деп. Баалар начар болуп калса, баалар негизи 3төн бияктын баасына жараша 1, 2, 3 деген баалар болуш керек. Анан башында ошо кесиптик окуу жайга барып жүргөндө B1 болсо дагы немецкий фах сөздөр, Терминдер, мындайча. Терминдер, ошо фахилге терминдер ошо татаал болду мага. Алар сүйлөп атса, мага бир башкача, вроде түшүнүп атасың, бирок түшүнбөй да атасың да, ошо башкача эле угулуп атты да биринчи 1-2-3 айда. Анан жалаң немецтер болчу, почти жалаң немецтер, анан балдар болчу көбүнчөсү. Анан уровеньдер ар кандай болчу да. Кээ бири ошол университеттен же фахокшуледен экзаменден, 3-чү жолку экзаменден өтпөй калып, кулап калып келгендер болчу. Кээ бири только ошо Митлер Райфе деп коет, средняя школа, ошол менен эле бүтүп келгендер болчу. Кээ бири ошол же болбосо ауслендерден, то есть мигранттардан экөөбүз эле болчу, бирөө Грециялык бала болчу, анан мен Кыргызстандан. Анан ал дагы ошо Грециялык бала дагы экөөбүз да көп жакшы. Бирөөсүнөн сурап коет, сен түшүндүңбү десем, жок, сен түшүнө алган жокмун. Сен түшүндүңбү деп коюпчу. Анан жүрдүк ошентип 1-2 ай кыйналып, анан эми экзаменди кантип тапшырабыз, эмне кылабыз деп эле анын башын чага берчүмүн да. Бир күнү келиптир, Перизат, знаешь, мен эме бир нерсе таптым, эмеге ауслендер эмеге жок, Арбайсагентурга барсаң, ошол жерде нахвельфе берет экен. Сен фирмаң менен сүйлөшсөң, алар сага бесплатный ошо бир профессорду жалдап берет. Барып айт ошону, менде бар ошондой депчи. Анан экөөбүз ошонун жардамын алдык, ошо профессордун. Особенно немецкийден кыйналчубуз. Сочинение жаздырчу немисче. Каякта уже кыргызча деле сочинение жазбай калгансың. Немисче жазган действительно оор эле болду. Немисче сочинение жазган. Ошо немецкийден жардам берди ал профессор. Анан экономика, БВЛ деген сабак кетчү. Ошондон жардам берди. Анан ошентип бизди, короче, өйдөгө тартты да, ошо немис балдардын деңгээлине почти тартты десек болот. Анан ошо балдар дедим. Анан бир кыздар башында 4 кыз болчубуз. Анан 2 болсо башында кетип калды. 1-2 айдан кийин бул айти меники эмес деп кетип калды. Анан экөөбүз эле калдык. Фирмада болсо 3 коллегам бар болчу. Бирөө аябай, бирөө менен тил табыша алган жокмун. Бирөө болсо ошо мен жаңы аузбилдинг баштаганда ошо
бир жыл мурун бүткөн коллегам болчу да. Ошол жүрүп баарын көрсөтүп үйрөттү. Мындай кыласың, тиндей кыласың деп. Анан ал дагы ошо бир жылдан кийин кетип калды да. Анан ошентип дагы бир коллегасы бар болчу. Ал болсо көбүнчө ошо сыртта эле жүрчү да, сыртта эле жолугушууларда эле, терминдерде эле сыртта эле ошол жакта эле жүрчү, көбүнчө аралашчу эмес да биздин баягы бытылдаган жумушубузга. Бытылдаган жумушубуз деген эми кандай десем, эртең менен келесиң жумушка, келсең эле телефон шыңгырайт, ай кандайсыз, Фрау Сүйүндүк кызы, биякта мен тиги телефонум жакшы иштебей атат, угулбай атат, көрүп туруп коюңузчу. Фрау Сүйүндүк кызы, пожалуйста, карап коюңузчу, биякта тиги принтер жакшы эме печатать этпей атат, өңдөрү кара өң чыкпай атат, кызыл өң чыкпай атат дешип. Андан сырткары ошо эртең менен келгенде фаерволду текшересиң. Ал жерден ошо имейлдердин таза экенин биринчи биз карачубуз. Ошол имейл ошо фаервол бизге white box деп текшергенде ошо бизге түшкөн имейлдерди кандай десем verdächtig эмне кылат, коопсуз эмеспи деп аны карап, андан кийин анан берки коллегаларыбызга жиберчүбүз да. То есть коллегаларыбыз дегенде башка бухгалтерия, лаборатория, тиги маркетинг ошолорго жиберчүбүз да. Менин элестеткениме караганда чоң фирмага стажер келип, анан стажерго мындай үйрөтүп, тигини кыл, муну кыл деп IT жагынан ошондой сыяктуу турбайбы? Анан раз азыр сүйлөшүп атканыбызга караганда аны раз жакшы аяктап турсаңыз, экзамен тапшырып турсаңыз, анан кантип ошол жерден эми процесс программалоо үйрөнөм деп бурулуп кетти. Анан ошол эле фирмада программачы болуп иштейсизби же башка кайра издеп баштадыңызбы? Жок, башка фирмада иштейм азыр. Башка фирмада ошол мен биринчи ошо аусбилдинг кылган фирма, алар ультрашай машинасын чыгарчу да, ультразвуковый машиналарды чыгарчу. То есть очкилерди тазалаган, сааттарды тазалаган, алтын, күмүш, зергер буюмдарды тазалаган машинаны чыгарчу. Алардын IT менен такыр тиешеси жок болчу да. Только IT менен болгон тиешеси жанагы кичинекей бөлүк, IT администратор бөлүгү ошол болчу да. Анан мага дагы эле аз сезиле берди да. Анан кесиптик окуу жайда окуп жүргөндө Java программалоо тилин үйрөндүк кошумча. Анткени сөз кирчү да. То есть аякта 5 сабактын түрү бар. Биринчи BWL, экономика, немецкий, андан кийин эмне деп коет, Softwareanwendung, андан кийин ITS деген сабак болчу. То есть өзүбүздүн кесибибизге жараша. Анан физика, электрониканы анча-мынча кирчү да. Анан ошо Softwareanwendungда ошо Java сабагын үйрөнчүбүз. Андан сырткары ошо университетте окуп жүргөндө Кыргызстанда дагы базалар болчу да. Жерден C жана башка программалоо тилдерин үйрөнгөнбүз. Ошону үйрөнүп, меникине арасы жакшы түшүнүктөр кире баштады да, аусбилдинг деген эмне депчи. Мен биринчи эмнегедир ойлоп жүрчүмүн да, сиздин мисалга алганда администратор, принтерлерди оңдомой, Windows'торду установка кылмай, сеттерди тартмай депчи. Анан ошол фирма сени окууга жиберет, анан ошол фирманын жасап аткан ишине сен окуйсуң деп ойлочумун да. Көрсө бул деген сен фирма менен окуп аткан ишиң эки башка сыяктуу экен да. Ооба, эки башка. Тиги окуп аткан жериңде кадимкидей университет сыяктуу, кадимкидей бир программалары бар экен. Ошол эле Java үйрөтүп, же болбосо актуалдуу программаларды үйрөтүп, экономиканы үйрөтүп, андан башка дагы ар кандай окууну үйрөтүп, анан университетти же техникумду же фах школаны бүткөндөй бир билимдүү адам болуп чыгып, анан сен баягы кадимкидей университет бүткөндөй эле башка жумуштарды издесең болот турбайбы? Ооба,
туура. Сонун экен чындап эле. Да. Анда колуң ачылат экен да, бир чети сен виза алдың, бир чети сен ошол замат окуп аткан жериңен иштеп кеттиң, иштеген деген баягы резюмеге неме кошулуп калды? Иштегенден иштеп аткан учурда дагы айлык аласыз. Айлык аласың. Ооба. Айлык алабыз. Ал жерде биринчи жылы биякта брутто деп коет, салыкка чейин. Биякта Германиядагы жашап аткан ар бир жаран салык төлөгөнгө милдеттүү да. Андан биринчи ошо салыкка чейинкиси 850, жок, калп айтам, 750 евро болот, смотря кайсы ауыз билдингдин түрү да. Андан кийин ошо салыктан кийин чөнтөгүбүздө бир 650 евродой калат. Ошо 650 евродой берки медсестра кылып аткан же хотель фахман кылып аткан ауыз билдингга караганда бизге квартира берилбейт да, жилье берилбейт, анда эч нерсе жок. Аны өзүбүз табышыбыз керек да. Анан ошо квартираны таап, ошо квартирага төлөп, эптеп экономдоп жашайбыз биринчи жылкысында. Бирок андан кийин дагы ошо 450 евро базалык жумуш деп коет. То есть бош убактында суббота күндөрү супермаркеттерге же дагы башка ушундай сыяктуу жерлерге барып иштесе болот да. Анан экинчи жылы кичине көбөйөт, дагы 450 евродой. 850, 950 евронун тегерегинде. Анан үчүнчү жылы 1000-1200 евро болот. Андан сырткары ошол фирмада иштеп атканда жакшы окуса, балдар жакшы болсо, жалаң 1 жана 2 болсо, бизче айтканда 5 жана 4 болсо, премия берет да фирма. Андан сырткары ошол эмеде кылышат. Мисалы, кесиптик окуу жайдан фирмага чейинки транспорт акчасын төлөп беришет. Ошондой эле дагы окуу куралдарды дагы камсыз кылышат. Мисалы, ноутбук керек болбосо, аны даяр кылып беришет. Китеп, ручка, тетрадь керек болсо, ошолорду дагы камсыз кылып беришет. Башка ауыз билдиң кандай экенин билбейм, бирок бизге ошо камсыз кылып берчү да ошолорду. Ошо менен бирге окуу өзү бекер, Окуу өзү бекер. Акча төлөп берет бизге. Абдан сонун экен ошол. Негизи эң негизгиси эле сен өзүң аракет кылып, берген тапшырмаларды аткарып, иштеп турушуң керек экен да. Туура убакытта келип, туура убакытта кетип, эч кимди алдабай, эчтекени уурдабай. Ооба, туура. Уурдабай деп биякта жакшы айттыңыз. Эгерде Германияда ошол билип калса, ошол уурдаган болсо, билинип калса, анда сразу жумуштан чыгарып салышат да. Эч нерсени карабай туруп, эч нерсени билбей туруп, эч нерсени карабай туруп, кандай аракет кылып атасың, кандай иштеп атасың, сразу жумуштан чыгарып салышат. Анан окууну тапшырып атканда дагы экзамендерди өз күчүң менен өтүшүң керек, эч кандай шпаргалка менен кирип кетпей, наушникти тагып албай. Андай нерсе жок, ооба. Эме коррупционный неме мага баа коюп берип койбосо, зачетканы көрүп кетиппи, бир 100 евро түртпөй деген. Жок, андай нерсе. Аракеттен экен да баарычы. Анан раз бүттүңүз, анан жумуш издөө процесси кандай жүрдү? Азыркы жумушуңуз кандай болуп атат? Жумуш издөө процесси июнда гана, июнь айында бүттүм, 2019 жылы июнь айында бүттүм. Андан кийин ошо бүткөндөн кийин бизге 1 жыл убакыт берет да. Ушул кесип менен сиз өзүңүзгө жумуш 1 жылдын ичинде табасыз. Эгер 1 жылдын ичинде таба албай калсаңыз, либо бул Германиядан чыгып кетесиз, же болбосо башка ауыз билдиң турун кыласыз, же башка бир нерсе кыласыз деп. Негизи фирмада калса деле болмок, бирок мен калгым келген жок да. Анткени ушунчалык IT администратор кесиби мондай жетип кетти да. Анан анткени такыр эме жок болчу, тыным жок болчу да. Постоянно телефон шыңгыр келгенде эле, отурганда эле. Анан кичине бир нерсе жазайын деп өктүгө салайын десем дагы эле шыңгыр ошо да, имейлдерди окуйсуң, тияктан бияктан туш тараптан. Анан ошо
эмне кылам деп анан бевербин жаздым. Бир Бодензе эле, ошо Бодензе мага өзү көл жагат. Көлдөн кетким келген жок. Көлдөн алыс эмес эле, ушул тегерек эле Констанс, Мерсбург, Радовсе, ушул өзүм жашаган жерлерге эле бевербин жаздым. Анан ошо Мерсбургда айтиде мен Концерт информацион система ГМБХ деген фирмада иштейм. Алар интернационалдуу фирма, то есть Швейцарияда, Германияда өзүнүн штандортору бар. Алар өздөрү чоң фирмалар менен иштешет. Дил, самолет курган, Airbus, Lufthansa, медицина техник, инкубаторларды ошолор эмеси да, клиенттери, ошо клиенттерине булар программа жазышат да. Эми азыр иштеп аткан фирмам ошо IT менен тыгыз байланышта. Именно ошо программирование менен аябай тыгыз байланышта. Азыр ошол жерде иштеп уже 2 жылдын жүзү болуп калды. Биринчи самолеттун 2 канатын учура турган симуляторго компьютерге программа жаздым. Азыр болсо ошо медицина техник буюрса мартта башталат. Инкубаторлорго, холодильниктерге да, лабораторияга кое турган ошолорго программа жасабыз. Анан ошол Аусбилдингден алган билим, анан баягы Арабаевден алган билим, ошол программачы болуп кеткенге жетиштүү болдубу же кандайдыр бир курстарга барганга муктаж болдуңузбу? Мен эми ушул Арабаевада кайсы программаны окуганымды менимче сильно окусам керек да. Аусбилдингде болсо Яваны окудум. Бирок эми программа тилдери бири-бирине окшош болгондуктан келгенде ошо биринчи Python менен жаздым. Ошо фирмада жаңы издеп баштаганда. Python оңой болгондуктан аны бат эле үйрөндүм да. Ал эми азыр медицина техникага C++ анан KML программалары керек болгондуктан, C++ аябай оор болгондуктан аны азыр убактым болгондо Udemy'den эле сатып алгам, ошондон окуп үйрөнүп аттым. Кызыктуу экен. Не дейсиң, азаматсыз, өзүңүздүн күчүңүзгө ишенип, коркпой, Германиядан жалгыз болгонуна карабай, башка бирөөлөрдөн сурап, өзүмдө сурап эметип аракет кылганга албетте ошо аракетчил адамдарга анан аракет кылсаң берекет деген ушул да. Германия жагып атабы? Мюнхен аябай кооз, Байерн, Мюнхен деп эдимби? Байерн аябай кооз, Бодензе дагы аябай кооз. Силер жак Кыргызстанга эле окшош болуш керек, биз жак эми кичине башкачараак. Кандай деп ойлойсуз Германия сиз үчүн азыркы келечекте? Германия мага аябай эле жагат. Эли дагы, мен жашаган жер дагы Кыргызстанга окшойт, өзүңүз айткандай эле. Швейцариянын эле чегинде, чек арасында турушат. Ошо Бодензе 3 мамлекетти камтыйт да, Австрияны, Швейцарияны, анан Германия бири-бири менен кесилишет. Биринчи Швейцарияда жашап жүргөндө аябай эле жаккан, почти Кыргызстанга эле түшүп калгандай болгом. Бирок Кыргызстанга караганда Швейцария аябай таза болчу да. Эң биринчи ошо Швейцарияга келгенде мага жаккан нерсе мусорду бири-биринен бөлүп сорттогону жаккан да. Мисалы, ал нерсе бизде айылда бар да. Айылда тиги кагазды сорттойсуң, тиги от жакканга, тиги ашып калган тамактарды тегергенге сорттойсуң, же болбосо картошканын калыбын, сайыстын калыбын уйга бергенге сорттойсуң. Ал нерсе айылда бар да. Бирок шаарга келгенде баягы шаардын жашоосу ызы-чуу, чаң, бишкек баарын эле ар кайсы жерге таштай берет. Ал нерсе жаккан эмес. Ошо Швейцарияда баардык жерде, айылы дагы, шаары дагы бирдей ошо мусорду сорттогону аябай жаккан да. Бирок Швейцариянын эли жаккан эмес мага.
анткени алар аябай кандай десем, мигранттар менен кандайдыр бир деңгээлде, кандайдыр бир границада гана жакшы мамиледе болушат. Андан кийин уже өздөрүн качырып башташат да. Анча мигранттарга мындай жүрөгү ачык эмес да. Германияда болсо баардыгына бирдей мамиле кылышат. Баардыгы жакшы, баардыгы ачык десем болот. Анан мени ушул Германияга келгенде эң ойлондурган жана аябай жаккан нерсе ушул аял затынын өзүнүн баалай билиши, өзүн сүйө билиши, өзүн жакшы көрүшү жана өзүнүн эркектердин төмөн дагы, өйдө дагы койбогондугу, ошол нерсеси жаккан да. Анан бул нерсе дагы ушул жай аягында, жайдабы ошо Кыргызстанда бир окуя болуп кетти, тиги өзүңүздөр да билесиз. Бир алда бирөөнүн апасы, бирөөнүн жубайы тиги дөңгөлөктү башына илип коюп, анан күлөсү салып аткан окуя интернетте тарап кеткен да. Анан ошол нерсе мени аябай ойлондурган да. Себеби өзүбүздүн эле салтыбызды карап көрсөк, мисалы менин атам апам мугалим дедим. Анан экөө конокко барганда мисалы апам куйрук көтөрүп келчү да. Анан бул жерде бир чоң философия жатат да. То есть эмне үчүн атам куйрук албай, апам куйрук көтөрүп келди? Себеби анткени биздин Кыргызда салт бар, ошо конокту ким биринчи улууларды карайт. Анан ошол улуулардын арасында аял киши улуу болсо, анан ошого куйрук сунулат да, өзүбүздүн кыргыздын салтында. То есть аял затын баалап атат да. Ал эми ошо ислам динин карасак деле, Мухаммед пайгамбардын хадистерин карасак деле, ал деди 5 эненин таманынын астында деп сыйлап атат дагы. Анан морики аял деген шайтан, анан шапалак менен чаап коюш керек, салып коюш керек деген нерсе каяктан чыкканын билбейм да, ушунчалык жүрөгүмдү оорутат да. Анан ошол Кыргызстандагы жаш муундарга, жанакы жаңы өсүп келаткан жаштар бизде да эмне дейсиз, эми 25-ке чыккычакты, 22-ке чыккычакты, 19-га чыккычакты үйгөнүш керек, күйөөгө тийиш керек, балалуу болуш керек дегенде нерсе да. Биякта Германияда андай нерсе жок да. Эми биякта баардыгын пландашат, пландап карап, биринчи окушат. Андан кийин өздөрүнө ишенимдүү болгондон кийин анан бала күтүү, үйлөнүү дегендерди пландашат да. Анан бизде эле эч нерсеге даяр болбой турганда, даже аң сезимибиз даяр болбой турганда үйдөнүп алып, анан же турмуш куруп алып, анан же ошо турмушубузду алдыга алып кете албай, анан тагдырыбызга таарынып, анан бирибизди сабап, же бирибизди жемелдеп жатып калабыз да. Ушул бир ошо аң сезимибизди оңдосо, келе жаткан жаш муундар билим алса деген тилегим да. Рахмат чоң, туура айтасыз. Негизи ошондой нерселер чет өлкөгө кеткенде кадимкидей көбүрөөк көрүнөт экен да, салыштырып башлагандачы. Көрсө башкача дагы жашоонун форматы бар турбайбы деп. Анан мен билем, сиз дагы биздин ошол кыргыз жөө менен IT комьюнитинин ичиндесиз. Анан дагы башка нерселерди кылып жүрөсүз, жөн эле айтып койбостон бир нерселерди кыласыз да. Ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, эмне иштерди жасап атасыз? Ошондой бир жаман нерселерди жоюу үчүн кыргыз элине же Кыргызстанга? Эми мен азыр келечектеги азыркы оюм ошол кээде ошол ауыз билим боюнча маалыматтарды берип калам. Анан ушул келечекте бир койгон планым бар. Азыр бизде информатиканы негизинен 7-класста
сабак болуп кирчү да. 7 класска киргенде макул 7 класста 8 класста окудук дедик. Анан 9-10 класста баягы специально карта ойнош үчүн тиги информатика кабинетинде жанталашып барчубуз да. Анан эми бир Япониянын жазуучусу бар, ошо балдар жөнүндө жазган. Балдарды 3 жашка чейин тарбиялоо керек. Балдарга 3 жашка чейин баардык нерсени үйрөтсөк болот дейт да. Анан эми бизде мейли 3 жашка чейин деле үйрөтсөк, жакшы нерселерди үйрөтсөк болот, үйрөтөлүк. Анан бирок ошо менин бир тилегим ошо азыр информатика только 5-класстан башталып атабы же 6-класстан башталып атабы, ушундай да 1-класска киргизсек, ошого ыңгайлуу бир китеп жазып чыксак деген тилегим бар да. Эми эмне дейбиз? Тилегиңизге жетиңиз. Албетте чоң максат экен. Албетте ошол максат ишке ашсын. Мен ишенем ал ишке ашат деп. Батаңыз кабыл болсун. Ошо максаттарыбызга жетели. Ошо сиздин дагы иштериңизге ийгилик. Жакшы ушул Германияда жашаган жарандар менен же болбосо Кыргызстанда жашаган жарандар менен ошо өзүңүздүн подкастыңызды чыгарып, маектешип, кыргыз тилинде информацияларды таратып атасыз. Ошол иштеген иштериңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Ушу менен биз подкастыбызды аяктайбыз. Ооруңуздар, анан сак саламатта болуңуздар. Жакшы туруңуздар.